Обычно биз костюмчу мемени тойго барганда кийебиз же мындай бир жерге барабыз го. Костюмчу үйгө кийгенде эле нерсе. Мен мына кийимимди күнүгө кийем, даже бир жолу кийем, үйгө деле кие берем, эмес жок. Эми караңыздар, эгер ошо нормага алып келсеңиздер, жакшы жагы эмне болот? Кыргызстандан обратно Кытайга келип атканда, баягы билесиздер го, мындай билетке печать баскан эже отурат экен да бер жактачы. Анан сиз эмеңизди бересизби деп, билетиңизди бересизби деп жакшы сүйлөшүп мынтип эме кылды. Анда менден мурдагы бияка баспайсыңбы, билетиңди бербейсиңби деп мынтип кыйкырат да аларгачы. Анан мага жакшы сүйлөдү. Мен таң калдым да, ал астымдагы жаман мындай кыйкырып сүйлөдү, мага жакшы сүйлөдү. Мындай карасам, мен ушундай мындай солидный кийинип алдым да. Таң калыштуу болду да. Ал деле балким ал менден дагы эмерээк адам болушу мүмкүн да, же байдыр, же эмедир. Бирок жөнөкөй эле кийим экен, мындай бир солидный кийим болгон үчүн жанакы эженин отношениясы ошого карап болду. Аябай таң калдым. Ошон үчүн сиздердин азыр мындай кийимиңиздер үтүктөлгөн, таза, свети бир-бирге болгон, размери туш келген, ошол келбетиңиздерге жараша сиздер мамиле көрөсүздөр.